Жусупбек мырза абдан мындай аналитика менен жакшы анализ жасапсыздар да. Көп убакыт кетти болуш керек. Бир канча жолу бардыңыздар, менин кабарым бар. Жана сиз сөзүңүздө айтып өттүңүз да. Мынагу 14 киши айыпталуучулар да бул баягы укугу бузулду, башкача айтканда булардын камакта кармоонун тартиби бузулду деп атасыңар, мөөнөттөн сырткары көбүрөөк кармалып аткан учурлары болду, СИЗОдо деп атпайсыңарбы? Ооба. Алар ким жазага тартылат? Эгер адам укугу бузулуп атат, ал айыпталуучу катары, ал азыр соттолуп, кылмышкер болуп түрмөдө отурган жок да, туурабы? Туура. Алдын ала тергөө амалдары жүргүзүлгөн учурда 1 жылдан ашып кеткен. Анан ошону эми азыр соттор өздөрүнө уголовный делону алат экен дагы 1 жылга узартып алып атпайбы? Ушул моментте бизде лазейка бар экен да сотторго дачы. Тергөөчү кишини биринчи кармаганда күмөндүү катары кармайт. Айыбын угузат айыпкер катары. Анан алдын ала тергөө амалдары жүргүзүлө баштайт. Прокурор жосо жанагы азыркы УПК негизинде сот жанагы следственный судьялар узартып берет. Жосо прокурор макулмун деп макулдугун берет. Кылмыш ишинчи 3 ай, 6 ай, 1 жыл кылып узартып келишип, жанагы соттон күнөөлүү же күнөөсүз деп табылды электе 1 жыл отурат СИЗОдо. Анан сотко кылмыш иши өткөндөн кийин сот дагы 1 жылга узартып алып атат. Бул мыйзамдар жол бербейт да, ошон үчүн тартип бузулду болуп атат. Ушул боюнча мыйзамды карашыбыз керек экен да, ушул боюнча биз сунуштама берип атабыз. Мына 14 адамдын тагдырына кайдыгер карабай, эми ошого чара колдонуш керек. Камилада Разаковна, сиз аябай туура баамдадыңыз. Ошо центральный СИЗО деп коебуз, СИЗО 1де 14 кишинин срок следствиясы 1 жылдан ашып кеткен. Же аны жана соттоп зонага кетиришпейт, же актап чыгарышпайт. Бизде эми гуманизмде Бул боюнча башкы прокурор дагы өзү Нурмамбек Токтуралиевич дагы юридикалык басым береттир, ошол жерде срок содержания деген бар. Жусупбек мырза, бизде гуманизмде эч ким жокко чыгара элек. Туура. Биринчи орунда адам укугу деген, бул адам укугу корголгон мамлекетте гана өнүгүү өсүү болот да. Адам укугу тебеленген мамлекетте муну бул атын атуу да мүмкүн эмес азырчы. Ошон үчүн мындай адам укугу бузулуп, 14 киши эмес, 1 кишинин да укугу бузулган жерде ал мыйзам кайра обратный бир деме чара колдонуш керек. 1 саат ашыкча кармаганга эч кимдин укугу жок. Ошону айтып атпаймынбы? Ошон үчүн ушуну дагы бир аягына чыгарып берсеңер эми муну 14 киши боюнча. Токтом долбоорлорун киргизип, токтом долбооруна. Рахмат. Ишиңерге ийгилик, жакшы иштепсиздер.